Мақсат Мергенбаевич, Жогорку соттун өкүлүнө суроолоруңуз барбы? Бар. Бериңиз. Айтсаңыз, азыр сиз айтып кеттиңиз да, соттук актылардын туруктуулугун жана негизсиз созулушундай алдын алуу максатында ишке катышпаган, алардын кызыкчылык укуктарына жана милдеттерине карата сот чечим чыгарган тараптар арыз берүүлүсү ушуну менен мындай бере албашы ушулар менен мындай негизделет депчи. Ошо соттун актыларынын туруктуулугу жана негизсиз созулбашы үчүн апелляциялык тартипте жана кассациялык тартипте деле алардын ошо ишке катышпагандарга укукту алып койсо жакшыраак болот беле дейм да. Эртерээк болот эле сиздин логикаңызга караганда. Сурооңузга рахмат, жооп берсе болот э. Айтылган сурооңузга төмөнчө жооп берем. Эмне дегенде Жарандык процессуалдык кодексте көрсөтүлгөн нормаларга ылайык апелляциялык жана кассациялык даттанууга тиешеси иштерге катышуучу эмес жарандарды катышууга укугу бар деп көрсөтүлгөн. Бирок 376 беренеде акта далилденбеген, булга чейин каралбаган иштерди тиешеси жок жарандар жактарга чектеп койгон. Себеби мисалы мен бул материалды караган негизинде международдук кмш өлкөлөрүндө карап чыктым. Эмне дегенде Казакстан, Россия, Өзбекстан мамлекеттеринде дагы ушундай чектөө коюлган экен. Именно ишке катышкан жактарга норма турат. Ишке катышкан жактарга анан прокурорго эле уруксат берген. Алдан тышкары статистика алдым, ал боюнча да маалымат бар. Ошон үчүн мен ойлойм, ал кмш өлкөлөрүндө да бул норманы атайын сот чечимдерин туруктуу жанагы бизде бар да акыркылык стадиясын жокко чыгарып калабы деген ой менен ушундай коюлган го деп мен эсептейм. Айтсаңыз, азыр ошол азыркы 2024-жылда ошол жаңы жагдай же жаңы ачылган жагдайлар боюнча түшкөн арыздардын канча пайызы канааттандырылган? Канча арыз түшкөн жана канчасы канааттандырылган? Сиздин сурооңуз боюнча 24-25 же 24 Эми 25тики чыга элек дейм статистика. Анда жакшы болот, экөөнтүн айтып берсеңиз. Мына сиздин сурооңузга төмөнчө жооп берем. 24-жыл жаңыдан ачылган жагдайлар, жаңы жагдайлар боюнча сот актысын кайра кароо жөнүндө 573 арыз келип түшкөн. Анын ичинен 84 толук канааттандырылган, 210 канааттаруудан баш тарткан. 25 биринчи жарым жылдыгына жаңы ачылган жаңы жагдайлар боюнча сот актысынын кайра кароо жөнүндө 269 арыз келип түшкөн. Анын ичинен 39 толук канааттандырылган, 112си канааттандыруудан баш тартылган. Бул 2024-25 жылдын биринчи жарым жылдыгына карата маалымат, официалдуу маалымат бар. Сизге бере алам. Ошондо 2024-25 жылдын биринчи жыл жарымдыгы. Ошондо 573 бул 2 жылга, ошондой? Жок, 24 бул 24, 573 24 жылга эле карата. 573 83 канааттандырылган, толук да. Толук канааттандырылган. 210 баш тартылган да. 210 дегенде ошо 83 менен 210ду түшүнө албай атам, анан негизи 500 болуп атат да. Калгандарын биякта маалымат бар, сизге бере алам. 20 пункт менен берилген экен биякта. Так, 20 573 бул бир жылга берилген маалымат, 24 228 кайра арка кайтарылган, 84 бул толук канааттандырылган, 211 артка кайра берилген материалдар экен да, маалымат алган, ушундай маалымат бар экен менде. Негизинен азыр ошол ишке катышкан тараптар тарабынан ошол 573 арыз берилип, анын 83-ü канааттандырылган да. Бул эми 84 толук. 84 84'ü kanatlandırılgan. Bul oşol
биринчи, мүмкүн экинчи, мүмкүн үчүнчүдө каралып чыгып анан кайра жаңы жагдай боюнча соттун чечимин кайра каратуу укугунан пайдаланып 84 субъекти өзүнүн укугун коргогонго мүмкүнчүлүк алып атат да. Мындай иштей турган инструмент экен. Ушул эле инструментти ошол катышпай калган адамдарга берсе, алар дагы соттук адилеттүүлүккө жетүүгө мүмкүнчүлүк алат беле? Сиздин сурооңузга төмөнчө жооп берем. Эмне дегенде биякта мыйзамда көрсөтүлгөн бул ишке башынан катышкан тараптарга чечим чыккан, тиешеси жок булга чейин ишке катышпаган тараптар жөнүндө биякта маалымат берилген эмес. Ошон үчүн сиз айткан маалыматтын жыйынтыгында кайра карап чыкса, анда соттун чечимдиги жана акыркылык стадиясын жокко чыгып калат го деген, мисалы башка өлкөлөрдө бул нормалар көрсөтүлгөн, биздикиндей эле эч кандай өзгөрүсүз. Казакстанда, Өзбекстанда, анан Орусия мамлекетинде бул нормалар көрсөтүлгөн. Ошон үчүн бул сиз айткан жоболорго ылайык келтирсек, анда акыркылык стадияласы башаламандыкка алып келет деген ой менен мен жыйынтыктайм да. Айтсаңыз, ошол апелляциялык жана кассациялык тартипте соттун актыларын кайра каратуу укугу, эми бул соттун чечимин кайра каратууга болгон укук да туурабы? Ошондой эле укук эмеспи? Жаңы жагдай жана жаңы ачылган жагдайлар боюнча каратуу. Бул ошол эле чечимди кайра каратууга болгон адамдарга берилген сотту коргонууга болгон кепилдик да. Кепилдик. Ошону экөө бирдей эле деп эсептейсизби? Мындай да, мен төмөнчө жооп берем сиздин сурооңузга. Эмне дегенде биякта, например, сиз мисалы суроо бердиңиз, жана толук кандуу 84 иш толук кандуу канааттандырылды депчи. Эмне дегенде сиз кайра бул ишке катышпаган тараптар кайра каралып турган болсо, мисалы, анда бул толук кандуу канааттандырылган жактарга анда укуктарын бузуп койбоско деген норма менен мен жыйынтыктайм да. Эмне дегенде алардын да укуктары бар да, тараптардын. Биякта далилденбей, ишти толук кандуу карабай мындай жыйынтыкка келиш мен туура эмес деп ойлойм. Түшүнүктүү. Самат Кыштыбекович, сизде суроо барбы? Кошумча эле Рашид Алмазбекович, сиз айтсаңыз, негизинен ошо мыйзамдуу күчүнө кирген сот актыларын ошо жаңы ачылган жагдайлар боюнча же кайтадан ачылган жагдайлар боюнчачы статистиканы айтпадыңызбы? Ошо негизинен ошо мыйзамдуу күчүнө кирген сот актыларынын канча пайызы жаңы жагдайлар ошо кайтадан ачылган жагдай боюнча кайрылып калды ошондочу? 24-25 ошо канча пайызы? Силерде ошо процент менен эсептейсиздер да, негизи туурабы? Менде так эле сан бар экен, процент менен өткөн жок эмес, сан бар да. 23төн баштап 25ке чейин так сандары бар, канчасы канааттандырылды, канчасы толук канааттандырылган. Башка суроо. Ошо суроолор эле бар. Бирок негизи суроо туура коюлуп атат. Бул жалпы иштер баягы мындайча айтканда акыркы немесине жеткенден кийин, акыркы чегине жеткенден кийин, акыркы чечим катары жогорку сот кабыл алгандан кийин, ошондон кийин канча чечимдер кабыл алынган ошол немесин, немеге карата жалпы иш, канча баягы жалпы иштерге карата ошондагы немесин чыгарып жүрүш керек деген эмени айтып атат да. Жарайт. Негизи ошон үчүн ал маалыматта кызыктуу болмок негизи. Башка суроо жокпу? Да, суроо бериңиз. Алмазбек Рашидович. Жок, Рашид Алмазбек. Рашид Алмазбекович, кечиресиз. Жана биз ошо жогорку соттун пленумунун чечимдери жөнүндө сөз кылдык элек, Азыр бүгүнкү күндө бекиген да, ошол. 2 октябрда, 2 октябрда бекитилди. 2 октябрда. Ошол атайын ушул жаңы ачылган жагдайлар, анан жаңы жагдайлар боюнча ошого багытталган да, туурабы? Аякта Жок, кое туруңуз. Ошого багытталган да, анан кийин эмне бир ушу маселе боюнча, бүгүнкү каралып аткан маселе боюнча эмнени айта аласыз ошо пленумдо чечими боюнча? Биякта пленум чечиминде 13 пунктта көрсөтүлүп турат биякта. Канчанчы пунктта? 13 деп мага жаңы маалымат беришти. Кайталанган жаңыдан ачылган же жаңы жагдайлар боюнча сот актысы кайра кароо жөнүндө арызы процесстин катышуучулары тарабынан биринчи инстанция боюнча ишке каралган сот
сотко кайра кароо үчүн негиз болгон жагдайлар белгиленген күндөн тартып 3 айдын ичинде берилет деп көрсөтүлгөн да. Ушундар бар экен. Бул эме конституция боюнча азыр кандай? Жогорку соттун пленумунда эмесичи? Значениясы. 3. Мааниси бул мааниси бүт инстанцияларга, например, практикада ар кандай жагдайда жаралып калса, биринчи, экинчи инстанция сотторго мындай чечүү жолдорун ачыктап берет да, ошого ылайык пленум чечим токтом чыгат. Обязательныйбы же не обязательныйбы бүгүнкү күндө? Обязательно. Обязательно аткарыш. Рахмат. Башка суроо жокпу? Менде бир жыйынтыктоочу суроо анан кийин мындай каалоо бар. Жогорку соттун баягы ишмердүүлүгүнө тиешелүү деген сөз да. Бул жерде көп маселелер каралып атканда өзгөчө процессуалдык беренелер тууралуу же материалдык беренелер тууралуу маселелер каралып атканда көп статистикадагы абдан керектүү болот экен. Мына азыркы эле коюлуп аткан маселе боюнча кызыктуу болот эле эгерде жалпысы канча кайрылуу түшкөн ошол иште катышпаган, иште тарап болбогон адамдардан канча кайрылуу түшүп, анан ошол себептен мындайча айтканда соттор баш тарткан себеби дегенде аларга андай укук берилген эмес депчи. Канча адам ишке катышпай калып, ошол кандайдыр бир кызыкчылыктарды чечилбей калган деген маселе да. Сизде андай маалымат жок да, азыр айта албайсыздар, туурабы, Ал боюнча маалымат жок. Бирок ушул тууралуу сиз дагы эске алып коюңуз. Негизи ушул жерде көтөрүлүп аткан маселелер анан кийин немени туудурат да, ушундай маселе статистика боюнча кандай өзгөртүүлөрдү киргизиш керек, эмне маалымат керек. Кийин ошону туура баа бериш үчүн. Мына бүгүнкү күнү бизге белгисиз канча адам негизи эле кайрылган, тарап болбой туруп, бирок кийин билип калып кызыкчылыктары ушунчалык түрдө бузулган экен, ошол себептен кайрылганга мүмкүнчүлүктөрү жабылган экен деген сөз да. Мыйзамдын негизинде. Түшүнүктүү да, жазып алдым. Мейли анда отуруңуз, суроолор жок болсо.